Саламатсыздарбы? Ата-энелер, мугалимдер жана окуучулар. Сиздерге жаз күнүндөй жылуулукту каалоо менен бүгүнкү сабагыбызды баштамакчыбыз. Бири-бирибизге жагымдуу маанай тартуулайлы. Достор, сабак башталды. Дептер, калем сап, китебиңер даярбы? Даяр болсо, сабагыбызды баштайбыз. Сабактын темасы көнүгүү иштөө. Кагаздан жасалган 1000 турна. Экинчи бөлүмү. Адаттагыдай эле бүгүнкү сабагыбыздын билим берүүчүлүк максаты окуучулар кагаздан жасалган 1000 турна аңгемесинин экинчи бөлүмүнүн мазмунун түшүнүшөт. Сүйлөмдө ээнин милдетин аткарган адам аттары менен таанышышат. Үйдө окуучулардын өз ара ишмердүүлүгүн уюштуруу ата-эне тарабынан жүргүзүлөт. Сабактын өнүктүрүүчүлүк максаты окуучулардын кеп ишмердигинин негизги сүйлөө, угуу, окуу, жазуу түрүндөгү билгичтиктерин өнүктүрүшөт. Сүйлөмдө ээнин милдетин аткарган адам аттарын сүйлөмдөн таба алышат. Тексттин мазмунун талдай алышат. Тарбиялык максаты окуучулар өз ойлорун эркин жана ырааттуу баяндоого үйрөнүшөт. Улут аралык мамилени чыңдоого тарбияланышат. Акыл даярдыгы окуучулардын алгачкы билимдерин эске түшүрүү, өтүлгөн теманы кайталоо боюнча тесттик суроолор. Биринчи суроо. Сүйлөмдө ээнин милдетин аткарган адам аттарына кандай суроолор берилет? А варианты эмне, эмнелер? Б варианты кандай, кайсы? В варианты ким, кимдер? Садако катуу ооруп калды. Сүйлөмдүн ээси кайсы? А варианты Садако. Б варианты катуу. В варианты ооруп калды. Үчүнчү суроосу. Окуя кайсы жерде болгон? А варианты Америкада. Б варианты Кытайда. В варианты Японияда. Бул тесттик суроолорду туурасын таап, туура вариантты таап, кайтарым байланышка чыгасыңар. Текстти таануу жана божомолдоо. Тексттин биринчи. Врачтар анын оорусун текшерип, лейкемия деген айыкпас оору менен ооруп калганын айтышат. Жана акыркы Садако кагаздан 1000 турна жасаган болсо, ал бул оорусунан айыгып кетет деп ишендирет курбусун. Сүйлөмдөрдү таяныч сөздөрдү окуп беребиз жана окуучуларга окуя эмне жөнүндө болоорун божомолдоп айттырабыз. Максаттарды аныктоо. Бул сабакта ээнин милдетин аткарган адам аттары жөнүндө маалымат бышыкталат жана кагаздан жасалган 1000 турна текстинин экинчи бөлүмү менен таанышышат. 298 көнүгүү. Тексттин экинчи бөлүгүн окуп чыккыла, андагы курбулардын сүйлөшүүсүн диалог түрүндө аткаргыла. Кагаздан жасалган 1000 турна экинчи бөлүм. Дарыгер Акайо анын оорусун текшерип, лейкемия деген айыкпас оору менен ооруп калганын айтат. Бул оору мындан 10 жыл мурун кичинекей кезинде атом бомбасынан алган радиациянын залалы болчу. Айыкпастыгын Садако өзү да, ата-энеси Сегео менен Фудзико да билген. Бирок эч кандай амал айлада жардам бербейт эле. Ошондо Садаконун эң жакын курбусу Тидзуко ага канаттуулардын ыйыгы 1000 канаттуу турна жөнүндө айтып берет. Япондуктардын түшүнүгүндө турна адамга бакыт алып келет. Садако кагаздан 1000 турна жасаган болсо, ал бул оорусунан айыгып кетет деп ишендирет курбусу.
Садаконун эң жакын курбусу Тидзука ага канаттуулардын ыйыгы 1000 канаттуу турна жөнүндө айтып берген сүрөттөрү, угуу, окуу жана визуалдык окуу иштери. Эми түшүнүксүз сөздөр менен таанышабыз. Текстте кездешкен сөздүк дептерибизге жазабыз. Лейкемия — ак кан оорусу. Радиация — зыяндуу нур. Залалы — жаман таасири. Бул сөздөрдү дептериңерге жазып алгыла. Жана ошондой эле сүйлөмдөрдү түзгүлө. Андагы курбулардын сүйлөшүүсүн диалог түрүндө аткарып көрөлү. Садако, сен 1000 турна жасаган болсоң, анда сен бул оорудан айыгып кетесиң. Макул, Тидзуко, аракет кылып 1000 турна жасап көрөйүн. Бул диалогдорду бир нече жолу окуп көргүлө. 299 суроолорго жооп бергиле. Садако эмне үчүн ооруп калды? Ал канча жашта экен? Садако дарыгерлерге барып дарыландыбы? Курбусу кандай кеңеш берди? Эмне үчүн? 300 көнүгү сүйлөмдөрдү толуктап көчүрүп жазгыла. Сүйлөмдөрдүн астында кашанын ичиндеги сөздөрдү туура жайгаштырсаңар, анда текстибиз туура болгон болот. Көчүрүп жазабыз. Эми физминуткага көңүл бөлөлү. Мында кыргыз бийинин элементтерин камтып бийлесеңер болот. Бурул чанын селкинчек, буй далбастан мындай теп. Бул турмушта кыз балдар, бура тепкин селкинчек. Асыл кандын селкинчек, андай теппей мындай теп. Ал турмушта кыз балдар, аңдап тепкин селкинчек. Эми кичине эс алып алдык. 301 көнүгү сүрөттөргө карата сүйлөмдөрдү түзгүлө. Ээнин астын сызгыла. Кайсы сүрөт текстке тиешелүү эмес, эмне үчүн? Бул жерде Садаконун сүрөтү, дарыгердин сүрөтү жана ошондой эле кагаздан жасалган турна, анан Садаконун жолдоштору, достору. Бул жерде дагы көгүчкөн. Бул жерде кайсы сүрөт ашыкча? Же болсо текстке тиешеси жок. Туура айтасыңар, көгүчкөн. Бул жерде ашык сүрөт. Эми турмуш менен байланыштырабыз. Предмет аралык байланышта адабий окуу, сүрөт, кагаздан турна жасоону үйрөнүү жана турнанын сүрөтүн тартуу. Каалоочулар үчүн бул кошумча тапшырма. Кааласаңар ушундай кылып кагаздан турнаны жасасаңар болот. Үй тапшырмасы 302 көнүгү. Сүрөттөрдү пайдалангыла. Садаконун ата-энесине, классташтарына ат коюп, бир окуя жазгыла. Сүйлөмдүн ээсин тапкыла. Өлчөө жана баалоо. Өлчөө жана баалоо мугалим сабактарда окуучунун сабакта аткарган иштери боюнча өзүн жана бири-бирин баалоосун уюштуруу үчүн төмөнкүдөй ыкмаларды колдонсо болот. Ушундай эле ыкма менен тегерекченин ичиндеги сөздөрдү өзгөртүп алып, курбусун чакан топторду бааласа болот. Кайтарым байланышты унутпагыла, достор. Кийинки сабакта жолугушканга чейин сак саламатта болуңуздар. Сабагыбыз аягына чыкты.